Аламүйдүн айыл аймагынын 430 түтүн айыл эли ичүүчү таза суу менен камсыз болду. Буга чейин республикада эң биринчилерден болуп аталган айыл аймакта муниципалдык коомдук транспорт ишканасы түзүлгөн эле. Ушунун баары аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында ишке ашты. Кененирээк көз кабарчыбыз Талбек Абдыраевдин материалында. Аламүйдүн айыл аймагы бир катар кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, учурда иштин көсүн таап, айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте жыл санап өнүгүү жолуна түшкөн айылдардын бири. Аймактарды өнүктүрүү жылында айылдын көйгөйлөрүн четинен чечип, акыркы 10 жылдын ичинде айылдын бюджетин 40 миллион сомдон 120 миллион сомго жеткиришкен. Бул айылда республиканын жергиликтүү айыл аймактары үлгү ала турган көп иштер бар. Биздин эң негизги максатыбыз ушу элге колдон келишинче баарын ушу таза суу менен, асфальт жолдор менен камсыз кылуу. Жана ошондой эле тазалык болуп турса, ушу биздин максатыбыз ушул. Мындан арыда иштер көп. Мен айтып кетет элем, ыраазычылык ушу бүгүнкү күн менен пайдаланып. Мынау жерди 12 сотка жерди ушу жердеги жараны эле бекерин берди. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамынын чегинде көп артыкчылыктарды пайдалана албастыгыбызды билип, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен эксперттери тартып, өзүбүз күткөндөгүдөн да жакшы натыйжаларга жетиштик. Жыйынтыгы көп күттүрбөй, айыл аймагындагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө карата көптөгөн мыйзамдуу жолдорду таап алдык, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы. Бул суу мунарасы таза суу менен камсыз кылабыз. 2,5 миң жергиликтүү жашоочуларды ушул коңшулуу жайда 450 үйдөн турат. 9 көчөбүз бар. Бул жер тилкеси биздин 4 эле сотка аянт жерибиз бар болчу, бирок баягы тартиптери боюнча мүмкүнчүлүк бербей аткан. Муну курганга биздин эле тургунубуз Акылбек байке 5 сотка жерин толуктап бөлүп берип, жер тилкесине өзүнүн жер менчик жер тилкесинен ошо менен 9 сотка болуп, бүгүнкү мынакей аземине катышып өзүңүздөр. Айылдыктардын кубанычын айтканга сөз жетпейт. Жергиликтүү бийликтин аракети менен 4 миллион 650 миң сомго ичүүчү таза суу маселеси чечилди. Бул маселе аябай көйгөй жаратып келген. Мамлекет башчысынын ар бир айыл таза суу менен камсыз болуш керек деген идеясы четинен иш жүзүнө ашып келатат. Айыл өкмөттүн иштеген иштери Кудайга шүгүр. Жолдун салынышы, канализациянын салынышы, жана муниципалдык эмес кош аны болуп да техника алып келди. Бүт айыл өкмөттүн бул ийгилиги деп эсептейбиз да. Анан эми ушунча жылдан бери суунун эмесин көрүп аттык эле. Эми Кудайга шүгүр сууну чыгарып жакшы ийгиликтерди аткарып атат. Биз ыраазыбыз. Чүй облусунда негизги көңүл акыркы жылдары муниципалдык ишканалар түзүү ишине арналып, учурда 80ге жакын муниципалдык ишканалар жол, суу, таштандыларды тазалоо, жарыктандыруу сыяктуу иштерди аткарып келишет. Талбек Абдыраев, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР каналы, Аламүйдүн айылы, Чүй облусу.